Достор салам, биз азыр Бакыян айылындагы Шыналы Сейитбек атындагы орто мектебиндебиз. Бул жер 1983 жылы курулуш иши башталып, 1986 жылы ишке берилген. Мына ошол учурдан бери эч кандай капиталдык ремонттон өткөн эмес мектеп. Анан бүгүнкү күндө ушу мектептин класстарында болдор ремонтко муктаж болгондуктан мектеп директору Сыйыркулова Назира Өзенбековна ушул долбоор даярдап Алтын альянс өнүктүрүү фондуна долбоор даярдап киргизген экен. Бүгүнкү күндө колдоо таап мектептин болдору, андан тышкары ошо мектептин чатыры оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат. Биз дагы мына жакшы иштерди жайылталы деген максатта келип тартып коелу деп келип калдык. Чынында көрүп мектептин ушу буга чейин темирчилер тарабынан, ата-энелер тарабынан линолеумдор салынып жүргөн экен, бирок ал ошо 2-3 жылга чейин эле жарайт. Андан кийин эле кайра эле айрылып баштайт. Себеп дегенде мектепте 29-тан 39 окуучуга чейин билим алышат. Эки бөлүп окутушат экен, анан окуучу көп. Ошон үчүн болдору жарай калат. Бүгүнкү күндө мынакей ушинтип жыгачтан салынып, жылуу дагы болот экен. Андан тышкары мынакей ошо 2 жыл мурун айнектери пластик айнекке алмаштырылып, былтыркы жылы ошол жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнүп, мектептин астына брусчатка төшөлүп, айтор бүгүнкү күндө билим берүүдө аябай ушул мектеп администрациясы ушул мектептин балдар үчүн ошо аябай жакшы шарттар түзүлүүсүнө жан үрүп киришип аракет кылып аткан экен. Аябай көрүп көз кубанат. Албетте бул жерде ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөт башчысы мээнети бар деп ошол директор өзү баса белгилеп айтып өттү. Атына таза куту сүнөт дейт. Дагы ошол айыл кеңештин төрагасы Айманбетов Казымбек аке, мурдагы айыл өкмөт башчы Сулайманов Байыш Даировичтин дагы мээнети бар деп баса белгилеп атат. Албетте ушул проектте ой түзүүнө салым кошкон президенттин Талас областындагы ыйгар муктуу өкүлчүлүгүнө дагы мектеп директору аябай ыраазычылык билдирип атат. Айтор негизи аябай жакшы иш болуп аткан экен. Бүгүнкү күндө класстын болдору аябай начар абалда болгон. Азыр көрсөң көзүң кубана турган, карап турсаң көзүң уяла турган деңгээлде болуп атканы кубана турган иш. Негизи эле ушул мектептерде билим берүүгө көңүл бурулуп жатканы, өлкөдө мектептердин салынып жатканы аябай жакшы нерсе. Колдоого ала турган иш. Жалпы эле ушул мектеп администрациясына мен дагы ыраазычылык билдирип кетем. Иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай окуучулар үчүн жакшы шарттардын түзүлүп жатканы жалпы ата-энелер үчүн, айыл тургундары үчүн мактаарлык, кубана турган иш. Өлкөбүздүн эртеңине салым кошо турган, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган мыкты улан кыздарыбыз ушул жерден тарбияланып өсө берсин деп тилек кылабыз. Айтор достор, сонун иш болуп атыптыр. Мынакей Шыналы Сейитбек атындагы орто мектебинде дагы да көп мыкты окуучулар тарбиялана берсин деген тилек менен ушул блокту жыйынтыктайлы. Баарыбызга ийгиликтүү күн.